Milletin Siyasi Partiyası'nın lideri Kamçıbek Taşiyev Kılıç'a eşleşecek. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Тоолу, Батыр, Эркин, Каракулча элинин тургундары. Жакыныраак келип алыңыздарчы, берага жакындап бардыңыздар. Жакындап алыңыздар, Мынага жакындап алыңыздар. Мына о туугандарым, бери баскыла бери, басыңыздар. Басыңыздар. Бу Ташиевке жолобо деп коркутуп койгон го бардыгын. Bu Taşiyip elin Kırgızistan'ı kıdırıp bileysin. Ne bu? Korkup kaldın ne oldular? Hiç kim korkuttu albay. Kuda kalasa. Gelinizler жақынырақ. Урматтуу элим, урматтуу журтум. Каракулча эли, Каракулча жери бул президент чыккан, мамлекеттик чоң ишмерлер чыккан жер. Бул жер келген конокторду, меймандарды сыйлуу тосуп алыш керек. Бұл жердің өзінің традициясы болуш керек. Бұл жер Кыргыздын ең уюткулуу, Кыргыз дегенде, Кыргызстаным дегенде, жеген ичкен ашын жерге коя турган жер болуш керек. Мына ошондо гана биз өнүгүп өсөбүз. Мына ошондо гана биз бири-бирибизди сыйласак, бири-бирибизге урмат көрсөтсөк, ошондо кыргыз болуп калыптанабыз. Анан кийин бирөөлөр коркутуп койсо, бирөөлөргө кичине бир кызмат берип койсо, артынан чуркап жүрө берип, элибиз анда өнүкпөйт туугандарым. Урматтуу эли журтум, урматтуу кыргыздарым. Кыргызстан чоң. Кыргызстанда 44 район, 31 шаар бар. 400 эсиме чыгып калды, 53 бекен? Вот 453 айыл өкмөт бар. Канчалаган миллиондогон элибиз жашайт. Ошолордун бардыгын Каракулча бүгүнкү күндө койуна батырууга милдеттүү. Мен келгенде билесиздер, стадиондорду беришет эле. Элдерибизди коркутуп үркүтпөйт эле. Элдер баары топтолот эле. Азыр көрүп атам, бир аз башкачараак болуп калыптыр. Мындай болбош керек. Кудай кааласа, Сооронбай Шариповичти жанагы президентке шайлаганда биз баардыгыбыз түп көтөрүлүп шайлаганбыз. Биз барпылыктар баардыгыбыз түп көтөрүлүп шайлаганбыз. Азырга чекти баарыбыз колдоп кубаттап, баардыгыбыз өзүбүздү президент деп сыйлыктанабыз. А мен барпылык келсем, Каракулчалар качып кеттир го, каяктасыңар? Эмне болдуңар? Урматтуу эли журтум, урматтуу кыргыздарым. Biz Kırgızstan'ımızı önüktürüyoruz deyip жүрөбүз. Bir бийликтүүгө, bir байлыктууга, капчыктууга баш этиген кыргыз биз эмеспиз. Biz эч кимден коркпойбуз. Бийликтүүсүнөн дагы, байлыктуусунан дагы, капчыктуусунан дагы коркпойбуз. Корккон эмеспиз эч кимден. Бизди коркута албайт. Бизди коркутам деген акыйкатсыз бийлик өзүн көргүлүгүн көрүп атат. Азырго өзүбүздүн агабыз ошол биз шайлаган президент бийликте турат, Кудайга шүгүр. Ушуга чейин канча мени куугунтукташты, канча мени артыман түшүштү. Мына мен 1 майга өткөндө бир досумдун агасынын жылдыгы болуп калып, ошого келсем, былтыр жазында артыман 2 машина түшүп алыптыр. Тоба кылдым. Мен эмне элдин душманымын бу? Мен эмне киммин мен? Мен эмне кыргызга жамандык кылдымбы? Мамлекетке чыккынчылык кылдымбы? Кыргыз дегенде, мамлекет дегенде жүрөгүмдү алып берүүгө даяр турсам, анан Каракулчага келсем, ошо артыман түшүп алышат ушинтип. Бул эмне деген бул? Бул эмне деген эл болдук биз? Урматтуу эл журт. Бул эмне деген журт болдук биз? Эртең эл укса не дейт? Журт укса не дейт? Бул элди жаманатты кылыш тезире болуп калат, жаманатты. Тезире жаманатты болуп калат. Ошондон качышыбыз керек. Баягы паткалимдер, мен ишенем, эч качан Сооронбай Шарипович ушул жерге Каракулчага келгендерди тыйгыла деп айтпайт. Мен ишенемин.
Bırak mı nerede patkalimler, hakimler, cana başkalar vardı kuşun üstüne işlep atacak. Haydi hükmetler. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı elçiler, biz uşul, buraya patkalim kılıp жүрüp, buraya patkalimcilik kılıp жүрüp, oşanı kayra jardanları türtemiz. Biz jarga türtpey, saktap kalala turgan, korgop kalala turgan, mına Kırgızdın jigitleri biz. Kuda kalasa, bugünkü birlikte turgan bizden ağalarımızdı saktap, korgop, koluna kol, butuna but bola turgan biz. Patkalimler emes. Anam keyin doğuş alış üçün mınday patkalimdik bolboy. Hazır prezidentlik şayloo emes. Hazır parlamentlik şayloo. Biz o narkı Sovet davrında yaşap atkan jokpuz. Erkin el biz. Elde hiç kim duybaş gerek. El kağalagan adamga, kağalagan uақытта өзі bilgende doğuş берүүгө hukuk alış gerek. Oşoga мүмкүнчүлүк alış gerek. Oşonduktan hurmatlı elim, hurmatlı jurtum, hurmatlı Karakulçalık batır elim. Men har daim aytып жүрөm. Karakulça to'liq batır el deyim. Karakulça Sovet rayonu uşu tegereyde yaşagan eldin bardыгы Kırgızdın havasına sugarılgan, Kırgızdın жүрөгү менен birge sokkan, Kırgızdın kanı agıp turgan en bir ülgülü el dep aytып kelemin. Uşundan жазбагыла. Hurmatlı eli jurtum, hurmatlı Karakulçalıktarım, patkalim bolgondordu oşo бойдон калтыргыла. El boydun, el janagı şair, janagı kökürögü keng el boydan kalış gerek. El jamanatlı bolbaş gerek tuğandarım. Sizler ardayım. Kökürögüңөр keng, kelgen adamды tosуп algan, bardığına rahmatını aytıp turgan, jana ardayım Kırgızdın namusun saktagan elsiңер. Uşu boydan kalışımız gerek. Oşondagana ösöbüz, uşundagana biz mamleket bolup kalıp ketebиз tuğandar. Men aytar elem, hazır bizde parlamentlik şayloo bolup atar. Parlamentlik şaylooda mamleketimizdin bardıq kuruluşlarında bolup atar. Bul bir ele Karakulçada bolup atkan jok. Bul bir ele Neydekte, je bir ele Suzakta emes. Mamleketin bardıq kuruluşlarında bolup atar. Mına men Talas oblasın, Çuy oblasın, Üstükol oblasın, Narın oblasın, Batken oblasın, to'liq kıdırıp çıktım. Bardıq jerlerge, bardıq rayon şaharlarga bardım. Kebir rayonlarda 3-4 jerde жолугуш өткүздүм. El tolup kılkıldayt bardıq jerde. Eldin bardıq bizdi uğaylı, süйлөшөйлү, emne kabarı var eken, emne şaylooda kanday bolot eken, uşunu uğaylı dep eldin bari kılkıldayt. A Karakulçada bolso ne oldu? Үйдөн чыга албай калдыңарбы? Kanday oldu? Hurmatlı elim, hurmatlı tuğandarım, Kuda kalasa bu şaylooda ötөt. Men esimde var 2011 yılı şayloo bolganda Atambayev prezidentliğe koyganda Madumar Atambayev üçөөbüz çabышкан элек негизинен. Üçөөbüz күрөшкөн элек. Oşonda Karakulça eli men azırga çekti rahatsızlık bildirip aytıp kelem. Karakulça eli oşonda Atambayev dagın Madumar ekөөнүн добушун koşkona dagın maga жеткен emес. Rahmat sizlerge. Sebebi Karakulçalıktar oşonda bilgen menin жүрөгүm Kırgız ekenin. Uşol Karakulçalıktar menen birge, Karakulçalıktar menen oyubuz, tilegibиz bir ekendigin bilgen sizler. Men oşoga rahatsızlık bildirip rahmatımı aytamın. Kuda kalasa bul jolda uşunдай bolot. Biz parlament şöylede birinci orunda alalım kuda kalasa. Elden oğuzun tıya albaysın. Bir gün biröөнү korkutup koyuшу мүмкүн. Biröөнү balаңды, kızыңды işiңден алам, же ишке коем, же башка деп сүйлөп коюшу мүмкүн. Бирок, урматтуу туугандар, элдин бүт бардыгын коркута албайт эч ким. Элдин бүт бардыгын эч ким тыя албайт. El деген эл, журт деген журт. Бийлик келет, кетет. Бийлик 2 жыл болот. Депутат болсаң 5 жыл болот. Президент болсаң 6 жыл болот. Кетет бийлик. Бирок эл бойдон калыш керек.
Menin Karakılçalık tuğandarım, menin Karakılçalık batır elim, batır baydan kalış gerek tuğandar. Ha mümkün 3 yıldan keyin men prezident bolup koysam, sizler barpaga kirgizbey koysa ne kılasınlar? Aytkılaç, ne kılasınlar? Anday bolboyt, anday bolboyt. Oşonduktan hurmat tuğandar, Kuda kalasa, Kudayım buyursa, biz el menen jurt menen birge el bolgonbuz, el menen jurt menen birge el bolabız. Bolabız. Kimdir biri bizge tıyıp mamleketten kaysyl bir жерine kirgizbey koyuga, süйлöштүрбөй koyuga hakkısı çok. Anday kılalbayt dagın. Kılalbayt dagın. Kuda kalasa, Kudayım buyursa, Allah Taalam koldasa, erten parlament şayloo tınç ötüp, el doğuş bergen adam doğuşun berip, hiç kimsilerdi şayloodu, tiye albayt. Hiç kimsilerdi şayloodu, buga doğuş ber dep zorday albayt. Kabinega girdin mi, kağalaganıma doğuş ber. Oşa silerdi zordop, kordop, şıldıngdap, akçaga satıp alıp, korkutkanlarga karşı doğuş bergile tuğandarım. Oşonda el utat. Uşunçalık janak taza şayloo dep koyup, uşunçalık şayloo kir, uşunçalık taza emes ötüp atat. Mına men sizlerge misal keltirip aytayın. Kırgızstandın baарын kıdırıp çıktım. Bardık jerde şayloonu doğuş satıp alуу, satуу, korkutuu prosesi жүрүp atat. Bardık jerde. Bardık jerde ошондой. Kel, pasportun бере кal, жаза калайын, учетке коя калайын. Сүрөтүн тартып ала калайын. Мына 1000 сомду алып тур. Анан дагы 1000 сомду эртең берем, шайлоодо берем деп элдин бардыгын ушуга алып кетип атат туугандар. Биз кандай эл болдук биз? Биз кандай эл болдук? Урматтуу туугандарым, добушту сатып алам дегендер Кыргызстандагы, Кыргызстандын, кыргыз элинин чыккынчысы деп билгиле. Чыккынчысы деп билгиле. Kırgız elinin çıkkınçısı bugün günde doğuş satıp alat. Kırgız elinin çıkkınçısı bugün günde eldi korkutat. Tige doğuş ver, buga doğuş verdi. Urmatlı elim, urmatlı jurtum, közüңөр menен көрүp atasыңар. Zaman emne bolup atat. Жашоо турмуш каяка өзгөрүп atat. Biz жердешиликтен, уруучулуктан, жанагыдай бири-бирибизге болгон жаман ыкылас сапаттардан арылышыбыз керек. Arınışımız gerek. Egerde men suzaktık bolsam, emne üçün maga Karakılçalıklar doğuş vermеш gerek eken? Emne üçün? Emne üçün Karakılçalık barsa, suzaktık doğuş vermеш gerek eken? Anday bolmayt tuğandarım. Kuda kalasa men Kırgız elimdin atuğlu katarı, Kırgızdın balası katarı, Kırgızdın her bir ayından doğuştu alamı kuda kalası. Doğuştu verecek maga. Hurmatlı elim, hurmatlı jurtum, doğuş satуу aram ekendigin barыңар bilesiңер. Muну aytıp atышат. Doğuş satkan mamlekettin geleceğini satabız, elimizin geleceğini satabız, jurtubуздун geleceğini satabız. Muну barыңар görüp atasыңар. Hurmatlı eli jurtum, jakында эле биздин алымыбыз Чубак Атышев айтып өттү эле. Doğuş satkan soyku denesi satkanга барабар деп. Мындан артык кантип түшүндүрөт эми? Айткылачы. Мындан артык орой, мындан артык жаман, мындан артык өтө жагымсыз сөздү кантип айтат? Ушул жетиш керек адамдын акылына. Мен эсимде биз Каракылчадан келиптир деп, о Каракылчадан биздин президентибиз шайланып аттыр деп Сооронбай Шарипович барганда бүт барып эли топтолуп 10 000 адам топтолуп мен атамдын үйүндө тосуп алдык эле. Чото мен эч ким тосуп болбой атат. Мен түшүнбөй атам ушуну. Чото мен эч ким тосуп болбой атат. Мага эч ким ушул жерден келип, урматтуу Ташиев, сен бизге ушун деп биздин балабыз шайланып атканда жардам бердиң эле. Чуркадың эле. Рахмат сага. Мына биз дагы сага жардам беребиз. Биз дагы сени менен чогуу болобуз. Деп айткан Каракылчалыктар чото көрбөй атам мен. Же эшек ылайдан өтсө болдубу? Эшек бир ылайдан өтсө, кийинки ылайга барып тыгылып калышы мүмкүн туугандар. Ылай көп. Шашпагыла, ылай көп эле. Я. Ошондуктан мен айтар элем, Кудай кааласа, Кудай буйурса, биз коркпостон
Esiңerdemi? 2010 yıl, 1990 жылдары мамлекетибизде ызычуу болуп урушталаш болгондо ушу кара кулчалыктар бар сактап калган кыргыз элин. Оттон коркпогон, октон коркпогон, кыйынчылыктан коркпогон, дегенек болсо жанымды берем деген кара кулчалыктар бар сактап калган туугандар. Кара кулчалыктарды, алайлыктарды биздин Кыргызстандын бардык жерине айтат, баатыр эл деп айтат. Ошого татыктуу болгула туугандарым, татыктуу болгула. Кудай кааласа, эртең парламент шайлоо бүтүп, парламентке шайланып бара турган болсок, элдин, журттун, мамлекеттин келечегин сактоого бардык күчүбүздү жумшайбыз. Мен ачык эле айтайын, бая башында айтып өттүм, дагы айтып коеюн. Парламентке шайланып барсам туугандар, мен криминалынан, бандиттеринен коркпоймун. Байлыктууларынан коркпоймун, акчасы көбүнөн. Бийликтүүлөрүнөн да коркпоймун туугандар. Эч кимизден коркпоймун. Пусть попробуй что-нибудь сказать. Жанын сууру боламын. Жандарын сууру боламын. Ошого силер дагы татыктуу болгула. Эмне үчүн мен Ата журт партиясы менен келбедим? Себеби, урматтуу туугандар, түшүндүрүп берейин. 2010 жыл Ата журт менен келгенде добуш бергенсиңер. Мен ыраазымын силерге. Рахмат. 2015 жылы Республика Ата журтуна келгенде добуш бердиңер. Рахмат. Ыраазымын силерге. Азыр эмне үчүн Ата журт менен келбедим? Себеби, мен Мекежил партиясы иштеп келдим. Мекежил партиясы 2010 жылы Садыр Жапаров экөөбүз түзгөн элек, июнь айында. Өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө Садыр Жапаров акыйкатсыздыктын негизинде элимдин, журтумдун байлыгы деп кыйналсам да, кысталсам да, кордук, зордук көрсөм да, ушунчалык азап тартсам да, мен элимден жакшылыкты күтөм. Элимден, журтумдан, жөнөкөй адамдардан колдоону күтөмүн. Кудай кааласа менин жөнөкөй адамдарым мени колдоп чыгарып алышат деп силерди күтүп отурат туугандар. Келиңиздер ошого жардам берип коелу. Келиңиздер Садыр Жапаровго жардам берип коелу. Мына ошол досумду чыгаруу үчүн, досума жардам берүү үчүн, досума жөлөк таяк болуу үчүн мен Мекежил партиясы иштеп кетип атам туугандар. Ошого кетип атам. Садырыбыз Садырдай Кыргыздын Садырдай жигиттерин колдой албаган эл, Садырдай жигиттерди ушундай бир кубаттап койбогон эл, ал жакшы эл болбойт туугандар. Жакшы эл болбойт. Бийлиги бар, Кудайга шүгүр, жашап атат. Оозунан чыккан сөзүнү 2 метр өтпөй аткарып атышат. Байлыгы бар. Каалаганын сатып алып атат. Керек болсо элди сатып алам деп камданып атат. А Садырыбыз болсо туугандар, элим деп, журтум деп, силерден колун сунуп, жардам сурап отурат. Келгиле жардам берип коелу Садырга. Келгиле колдоп коелу ушу баланы. Биз түндүк түштүк дебестен, азыр күндө мурда эгер түндүк түштүк болсо, азыр район болуп бөлүнө башташты. Уру болуп бөлүнө башташты. Демек биздин жашоо турмушубуз азыр туура эмес экендиги ушунун белгиси да. Туугандар, bir uç Kırgız birge olup, bir muştun boluştun bir sebebi var. Muna Karakulcanın her bir taşında, muna toğlarında her bir metre cerinde menin Kırgız kadar akım var tuğanlar. Akım var. Silerdin dağın, hurmatlı Karakulcalıklarım, Kırgızistan'ın her bir cerinde, köldögü sudan, Talas'tın toğlarında, Жаллабаттын жаңгак токойунда ар бириңердин акыңар бар. Ар бир кыргыздын акысы бар. Ошондо биз бирдиктүү болобуз туугандар. Ошондо биз кыргыз деген атка татыктуу болобуз. Бул менин районум кирбе, бул сенин районуң кирбе деп. Бул кандай деген бул? Бул эмне деген бул? Маңкутчулук. Биз эмне 19-жылыма кайттыкпы? Андай болбойт туугандар. Мен мына жеке айтып коеюн. Туугандарым, силер Каракулчалыктар кимиң барбы? Кичинекейиңби, чоңуңбу, эң чоңуңбу каалаган кыргыздын жеринде каалагандай жүрүүгө мүмкүнчүлүк акыңар бар. Жана биз ошону камсыз кылабыз, Кудай кааласа бийликке келсек. Биз элге тегиз карайбыз. Элибиз тегиз карашыбыз керек. Ошондо утабыз, ошондо жеңебиз, ошондо Кыргызстан жеңет туугандар. Мына азыр ушул жерде тургандардын канчалык көпчүлүгүңөрдүн бала чакаңар мигрант болуп жүрөт. Миллиондон ашык балдарыбыз, кыздарыбыз мигрант болуп жүрөт. 20 жаштан баштап
50 жашка чейинки эң кыйын балдар кыздарыбыздын бардыгы талаада жүрөт, туурабы? Мына мен кече Москвадан келдим. Москвадагы балдардын көздөрүн карагылачы. Ушунчалык мындай аянычтуу карайт. Канчасы мага жолугуп айтышты, камчеке, качан бизди алып кетесиңер депчи. Каракожалыктар да бар экен ошонун арасында. Качан алып кетесиңер бизди? Качан биз башка бирөөнүн элинде, жеринде тентигенибизди токтотуп, өз элибиз, жерибизге барып, бала чакабыз менен бирге, тууган уруктарыбыз менен, айылдаштарыбыз менен бирге мамлекетибизге кызмат кылабыз. Ар бир кылган эмгегибиздин бир сому болсо да мамлекетибизге калат. Качан ушундай болот? Мейли биз го эми ушундай болуп турмушка туш келдик. Балдарыбыз эмне болот? Балдарыбыздын тагдыры эмне болот? Кыргыздын балдарынын тагдыры эмне болот деп ыйлап атышат. Балдарыбыз орусча болуп калды, орусча окуп калды, кыргыздын үрп адатын билбей калды. Кыргыз десең какой кыргыз деп сурап калды. Кандай болобуз деп кычалат болуп атат туугандар. Ошол миллиондогон элдерибиз чачырап кетти. Бөлүндүк. Эмне үчүн? Себеби мамлекетте бирдиктүүлүк жок. Мамлекетте баягы паткалимдер. Бирөөгө кызмат кылып, жумуш алыш үчүн, бирөөгө жагыныш үчүн ушинтип элди журтту бөлгөндөр мамлекетти бөлүп жарып жок кылып атат туугандар. Мен дагы бир жолу айтайын. Бүгүнкүдөй кылып элди шылдыңдап, тебелеп, элдин намысын тебелеп, элдин житирип, жерге киргизип, мунанга берсең бересиң, бербесең бербейсиң деген заман эч качан болгон эмес. Коркпогула. Кыргыздар көтөргүлө башыңарды. Муну мен ачык айтайын. Биздин урматтуу президентибиз эч качан мындай дебейт, мындай кылбайт. Мен ал кишинин чекебезин билемин. Ага жакшы көрүнөм деген паткалимдер кылып атат муну. Паткалимдер Каракулча элин жаман көрсөтүп атат туугандар. Башка партияга барсаң, атыңды жазып, бул айыл өкмөттөн, бул участоктон сен кетип калат экенсиң да, бир добуш кем болуп калат экен да деп адамдарды коркуткандар, булар жалаң паткалимдер. Булар элдин келечегине балта чапкандар туугандарым. Коркпогула. Кудай калса баары жакшы болот. Бизге Мекенчил саясий партиясына Каракулчадан 1 добуш бересиңерби? 10 добуш бересиңерби? 10 миң добуш бересиңерби туугандарым? Бардык адал болсун. Кудай кааласа биз бардык элге кызмат кылгандай силерге да кызмат кылып беребиз. Силерге. Ошондуктан мен ойлоймун, биздин элибиз, журтубуз, Кыргызстаныбыз эркин бойдон калыш керек. Бардык жерде. Башыбызды бийик көтөрүп жүрүшүбүз керек. Шайлап өткөндөн кийин эртең сөзгө ылакапка калып кетпешибиз керек. Паланча жерге барса киргизбей койду, түкүнчө жерге барсак мындай кылды деп. Мындай болбош керек туугандар. Мектептеги мугалимдерди коркутушуп, врачтарды коркутушуп, тиге добуш берсең мындай болот, буга добуш берсең мындай болот. Кана көрдүк каларга добуш бергенде жыргатып жүрүшкен жок. Жыргатып жүрүштүбү? Мамлекет жыргап кеттиби? Жыргап жашап калдыкпы? Ошондон эркин добуш бергиле. Коркпогула эч кимден. Списогуңду жазып алдым. Списогуң боюнча уже добуш берилип калды. Башка добуш берсең билинип калат деп коркутуп атат. Эч нерсе билинбейт. Урнага келдиңби? Эркин мыйзамдын негизинде, мамлекетибиздин мыйзамдарынын негизинде барып каалаган партияңа добушуңду берип урнага салып кой. Болду. Эч ким сени контролдой албайт. Эч ким сени кимге добуш бердиң деп уруша албайт. Өзүң билген адамга билген партияга добуш бер. Биздин партияны каалабайсыңбы? Каалаган партияга добуш бер. Бирок туугандар, бир нерсени айтамын. Бир партияга добуш бербегиле. Бул кайсы партия? Бир партияга добуш бербегиле деп мен чакырамын. Ал кайсы партия? Кайсы? Урматтуу туугандар, акча берген, добушту сатып алам деген, бийлик менен коркутуп алам деген партияга добуш бербегиле. Ошондо балдарыбыз келечеги болот туугандар. Ошондо балдарыбыз келечеги болот. Ошондо силер эркин экениңерди көрсөтөсүңөр. Ошондо силер адам экениңерди, жакшы адам экениңерди, балдардын, журттун, элибиздин, мамлекеттин келечегин ойлогон адам экениңерди ошондо көрсөтөсүңөр туугандарым. Мен сиздерге биздин программа боюнча бир эки нерсе айта кетейин.
Mamlakatimizde mına 2010 yılı bayağı iyun ayını bilesingler, ha? İyun ayı hiç kaçan esimizden çıkmaydı. Soğuş bolup otkan mağalda vaktılı hükümet gelip konstitusiya kabul alıngan. Oşa konstitusiya tuğru emес ekendigine közümüz jetti. Kuda kalasa bizim partiya parlamentke şaylanıp gelip kalsa biz konstitusiyani özgörtöbüz. Konstitusiyani özgörtöbüz. Konstitusiya birdiktүү başkarуу bolot. Azırkıday çarjayıt bolboyt. Azırkıday patkalimderdi, mamlaketke ziyankeşlerden bardığın jogotobуз tuğandar. Bardığın jogotobуз. Kuda kalasa bizim partiya 65 mandat alıp gelip kala turgan bolsa, hökümetти özübüz tüzöbüz. Hökümetти biz tüzöbüz. Hökümettin başçısına mına men kelem oşonda tuğandar. Oşonda mamlaketimizde özgörlük bolot. Mamlakette tez aran için özgörlük bolot. Mamlakette oşonda bugünkü jaşoodan başkaça jaşoo baştalar. Mamlakette hakikat uluk ornay başlayt. Hakikatsızlıklar, kuyguntuklar, baylar, kedeylerdi pasmurlu degen bolboyt. Bugünküdey şaylooçulardı şıldıngdagan degen bolboyt tuğandar. Biz tez aran için özgörlük kirgizebиz. Kuda kalasa men oyloymun silerde uçurda turganыңardı ar biriңер жүрөгүңөрдө Karakulcalık Batır eliminin ar birinin жүрөгүндө mamleketteki özgörlüğünü kaalap kütüp жүрүшөт. Kütüp жүрүшөt. Oşal özgörlüğünü alıp kelebиз tuğandar. İşenip koyuңuzlar kuda kalasa. Men eme bardığınızlarga tınçlık kaalayмын, ийгилик kaalayмын. Kuday buyursa, Kudayım al kulum dese bu şalyoda bütöt. Bu şalyoda ketet. Men hazır bir yarım saattan keyin ketemin. Bu taşıyıp gelip süylöp ketip kaldı da dep oylop ogula. Menin жүрөгүm, akılım, oyum, esim ar dayım sizler menen birge bolot tuğandarım. Oşo şaylooga kelip atkanda, kirip atkanda, добуш берип atkanda özüңөрдүn men aytkan сөздөр боюнча эсиңерден чыгарбагыла. Ойлогула. Anan doğuş berip algandan keyin attın ay жалгыз bir doğuşumdu. Жалгыз bir doğuşumdu. Elimnin, jurtumdun, mamleketimdin kelечек üçün bere albastan uşul meni korkutkanlar üçün, akça üçün berip koydum da dep attın kılıp kalbagıla tuğandarım. Attın kılıp kalbagıla. Ertem mamlekette özgörlük bolgondo men обязательно караймын. Men ertem Karakulca rayonu bizim Mekencil Partiyasına kançalık verdi. Karakulca rayonu kançalık Mekencil ekendigin men oşondan karap bilemin. Kuda kalasa. Sizlerden jakşılıkты kütömün. Rahmat bardığınızlar. Rahmat. Mekencil Partiyasının lideri Kamçыбек Ташиев. Урматтуу агайын туугандар, биздин партия башка партиялардан түп тамырынан бери айырмаланган партия. Биз парламенттик шайлоого конкреттүү саясий экономикалык программа менен чыгып атабыз. Кудай кааласа биздин партия 4 октябрда көпчүлүк добуш менен келе турган болсо, Кыргызстанды мына ушундай туңгуюктан алып чыгабыз. Анда эмесе биздин катарыбызда дагы бир талапкерибиз бар. Кыргызстанга белгилүү саясатчылардын бири Сабиров Равшан Азатович Көзік. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу аксакалдар, урматтуу апалар, урматтуу ага карындаштарым. Бүгүн мына Камчыбек Кыдыршаев Ташиев абдан жакшы айтып кетти. Демек биз эмне кылышыбыз керек? Мына Советтер Союзунун идеологиясын алышыбыз керек. Ар бирибиз райондо бололукпу, айылда бололукпу, кайсыл жерде болсо дагы биз мекенчилдик сезимди ойготушубуз керек бүгүн. Мына бизде көпчүлүк айылдарда бүгүнкү күндө агитаторлорубуз жок. Бирок биз ишенебиз. Ар бирибиз жашыбыздан баштап аксакалдарыбызга чейин мекенчилдик сезим ойгонсо, бул биздин агитаторлорубуз кудай кааласа. Мына сиздер урматтуу туугандар, ар бириңиздер күнүгө мына турганда дагы, жатканда дагы мекенчилдик сезим болсо, жүрөгүңүздөр мекенчил деп соксо, кудай кааласа биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз, өстүрөбүз, жаркын келечекке алып келебиз туугандар.
Урматтуу туугандар, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Садыр Нуркожоевич Жапаров эмне үчүн жатат? Бүгүнкү күндө Кумтөрдү алайын деп, ошол убакта комиссиянын жетекчиси болуп, 2 ай бул нерсени ийнесинен жибине чейин мына изилдеп чыгып, ошол жерде чоң коррупция бар экендигин, ал жерде экологиялык катастрофа бар экендигин, ошол жерде 1,5 миллиард доллар жылына түшүп тургандыгын, жанагы заграницадан келген мошенниктер, аферисттер алып кетип аткандыгын, ошол эле мезгилде аларды биздин эң жогорку деңгээлдеги чиновниктер крышевать этип турганын билгенден кийин бул жигитти мына камакка отургузуп коюшту. Бул саясий туткун бүгүнкү күндө жөндөн жөн отурат. Бул Кудай кааласа биздин партия, Мекенчилдик партиясы барып парламентке барып калаткан болсок, ошол кылымдын аферасы деген договорду Кумтөр боюнча денонсация кылып, жокко чыгарып, Кумтөрдү биз элге алабыз. Башка кен байлыктарды дагы элге алабыз Кудай кааласа. Ошол Кумтөрдү ала турган болсок, бүгүнкү күндөгү 4,5 миллиард доллар кыргыз элинин карзын 4 жылдын ичинде кутулдурабыз Кудай кааласа, урматтуу туугандар. Урматтуу туугандар, эгерде 1,5 миллиард доллар киреше кирип турса Кыргызстанга, биз экономиканы оңдойбуз, бизнеске мына эркиндикти беребиз. Кудай кааласа завод, фабрикаларды жандандырабыз, айыл жергесин өнүктүрөбүз, мигранттарыбызды алып келебиз Кудай кааласа. Ушул жерде жумушчу орундарды ачабыз Кудай кааласа. Биздин программа көп жылдарга пландалган программа менен чыгып жатабыз, урматтуу туугандар. Кудай кааласа ошондуктан, демек туугандар, ар бирибиз улутубузга карабастан, уруубузга карабастан, айылдаштарыбыз, мына аксакалдар, жаштар бардыгыбыз бир муштумга чогулушубуз керек. Кудай кааласа эртең тагдыр чечүүчү 4-октябрды акыл калчап, ой жүгүртүп, абдан жүрөгүбүз менен кеңешишибиз керек. Кудай кааласа, урматтуу туугандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондо 5 жылда бир жолу бийлик келет. Мына сиздердин дагы, президенттин дагы, депутаттын дагы, министрдин дагы бир гана добушу бар. Ушул добушту туура пайдаланыңыздар. Мен ойлойм, мына Каракулжа эли, Совет эли, Өзгөн району, Ош облусу, Кыргызстан укмуштай бизди колдоп атат. Кудай кааласа, бардыгыбыз бир бололук. Кудай кааласа, бардыгыбыз эгерде чогуу болсок, бир муштумга чогулсак, бирибиз 10, 10'убуз 100, 100'үбүз 1000 болуп туруп, Мекенчил партиясын, элдик партияны колдоп берсеңиздер, биз барып элге, журтка, мамлекетке чыныгы кызмат кылышты көргөзөбүз. Рахмат, урматтуу туугандар. Экинчи номер Мекенчил партияны колдоп коюшуңуздарды дагы бир жолу суранып кетем. Рахмат, аман болуңуздар. Рахмат. Анда эмесе кезектеги сөздү Кыргызстандагы чыгаң таза судьялардын бири, белгилүү саясатчылардын бири Курманкул Зулушев көрсөтөт. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу, касиеттүү Каракулжа өрөөнүн тургундары. Мына мен сиздерге сөзүмдүн алдында мына ушул жигит жөнүндө эки сөз айткым келет. Равшан Сабиров Азатович. Мына көрдүңүздөр, бул жигит өзү тажик улутунан. Тилин караңыздар, кыргыздын түшүн жорuyт. Бирөө жүрөгү да Кыргызстан деп согот. Мына ушул шайлоо башталарда тизмет түзгөндө биздин лидер Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичтин мен деген жанындагы достору, чогуу жүргөн адамдары башка бай бийликтүүлөргө кетти. Мен күбө болгон ушул жигитти канча партия чакырды. Биздин катарга тур, депутат бол, кыйналбай деп. Жок, мен дос сактайм, Ташиевдин жанында туруп Садыр досумду чыгарам деп, мына оор болсо дагы биздин катарга келип отурат. Мына ушу уулуңуздар. Урматтуу Каракулжалык туугандар, мына менден алдыңкы айткандар коррупция, урлук, желдешчүүлүк, бийликтин зомбулук бардыгын айтып кетти, көрдүңүздөр. Биз бул жаңылык эмес. 30 жылдан бери ушундай жашоо болуп атат бизде. Мына 30 жылдан бери ушу жашоону оңдойлу деп биздин Мекенчил саясий партиясы колуңуздарда турган программаны алып чыктык. Бул башка партиялардан өзгөчөлүгү эмнеде? Биз системаны оңдойлу деп атабыз.
башаламан азыркыдай башкарууну биз бир баштуу жоопкерчиликтүү бийликти орнотушубуз керек. Эгерде сиздерден көпчүлүк добушту алып келип калсак, сиздердин карооңуздарга, сиздердин макулдугуңуздарга референдумга 3 маселе чыгарабыз. Эгерде сиздер президенттик башкарууну тандасаңыздар, премьер-министр деген кызмат жоюлат. Эгерде таза парламенттик башкарууну кааласаңыздар, анда президент деген кызмат жоюлат. Демек, өлкөдөгү эки баштуу ажыдардын бир башы жок болуш керек туугандар. Bir adam жооп бериш керек, bir adam чечим кабыл алыш керек, алган чечими мамлекетке пайдалуу болсо, ал алкыш алыш керек. Мамлекетке зыян келтирсе, сөзсүз жоопкерчиликке тартып камалыш керек. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мурунку президент кылган иштери үчүн аз түрмөдө. Демек, Кыргызстанга, кыргызга эреже кирди туугандар. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Бийликте ким турбасын, ким болбосун кеткенде эми сөзсүз жооп берет, эгер кылмыш кылса. Бул сиздердин тандооңуздарда болот. Экинчи, 120дан 75ке чүрүү депутаттардын санын бир мандаттуу шайлоо системасын киргизүү туугандар. Бул мына партия лидерлеринен азыркыдай коррупцияны алып, элдин укугун, тандоо укугун силерге кайтарып берүү. Үчүнчү маселе, бул ири коррупционерлерге жана миллиондо урдаган, бачабаздар, жаш балдар, кыздарды зорлуктаган, карасантайлык менен бир нече адамды өлтүргөн кылмышкерлер, ошондой эле эң негизгиси, урматтуу шайлоочулар, ант берип кызматка отурган бул сот, прокурор, министр, депутат, президентке өлүм жазасын киргизишибиз керек. Мына 10 миллион, 100 миллион, 50 миллион урдап алат, соттон 2-3 миллион штраф салат, чыгып, жыргап, үй бүлөсү менен жашап атат. Му менен кантип күрөшөбүз биз? Азыркыдай катуу чараны колдонушубуз керек. Катуу тартип керек, чечкинди аракет керек. Мурункудай стандарттуу мамиле менен өзгөртө албайбыз туугандар. Радикалдуу кадамдарга барышыбыз керек. Өлүм жазасы бүт мамлекетте бар өнүккөн. Бизде эмне жок? Анткени бизде кичинекей мамлекет бийлик менен криминал эл менен аралашып, башаламан жашоо саясаты туугандар. Эгерде ушул 3 маселени таңдап берсеңиздер, баш мыйзамды өзгөртөбүз, аз лидер айтып кеткендей. Өзгөртүп, реформаларга жол ачабыз. 30 жылдан бери аталышы кооз реформалар эмнеге ишке ашкан жок? Анткени баштагы башаламандык, бири-бирине каршы бийлик буну эч качан ишке ашырбайт туугандар. Эгерде азыркыдай башкарууну бир иретке келтирип алсак, тогенде коррупция, энергетикада коррупция, налогтогу, таможнийдагы, тендердеги мына жол салуу, мектеп салуу, бүт коррупцияны токтотсо болот, ошондо мамлекет казына толот туугандар. Азыр бардыгы билет, тендерден ким канчаларын, акча каяка кетерин, тендерди текшерген 5-6 укук орган бар, бардыгы билет. Эмнеге кылмыш ачылбайт? Анткени бардыгын долясы бар туугандар. Мына 5-6 партия шайладыңыздар, азыр да көңүл урбай 5-6 партия шайлайсыздар, келип премьерди бирөө шайлайт, министрди бирөө дайындайт, кызматты ошентип бөлүп алышат. Премьер-министр ишке киргизгенде иштебеген министрди кызматтан алайын десе, жана койгон фракция айтат: "Эй, ал биздин кадр. Сен өзүң кетип калба жумуштан" дейт. Мына ошо менен коррупция да токтойт, реформа да токтойт, элди алдамай туугандар. Келиңиздер системаны өзгөртөлү. Аны мына бүгүн сиздердин колуңуздарда. 4 октябрь күнү бир муштум болуп, азыркы кесиптештер айткандай, туура тандоо кылыңыздар, биз өзгөртөбүз Кудай кааласа. Эч качан сиздер алданбашыңыздар керек. Мына бүт патриоттулук жөнүндө сөз болуп атат. Мен бир мисал айтайын. Өзгөндүн Ирусу деген айылында Нур Мухаммед деген бала бар экен. Мигрант болуп Россияда иштеп келген. Ошол бала чөп чаап адырдан, чөбүн сатып, айылдын тешилген асфальтын колу менен, күрөк менен жамап жүрөт туугандар. Жолугушуга барып, эмнеге буну жасап атасың десек, мына элине карап айтып атат. Элдин баары жана уурларга бийликтүү акчаны ээчип атат дейт. Мен элге эмне кылып ушул партияга көңүлүм бурдурсам деп, колуман келген ушул экен дейт. Чөптү сатып, мына жолун жамап атам. Көбүрөөк добуш берсе Садыр Жапаров чыгармы экен? Кыргызстанды оңдой турган Жапаров ташыйып калды, башкага ишенич жок дейт. Миңдеген кыргыз тентип жүрөт деп атат ошол эле. Ыйлагыдай болуп сүйлөп атат туугандар.
Мына чыныгы патриот. Ушундай балдарыбыз бар. Анын жасаган иши мага да өзгөчө таасир калтырды. Бардыгына таасир калтырды. Ушундай патриот балдар бар, Кыргызстан сакталып турат. Мен ойлойм, уучубуз кыр эмес. Кудай буйруса, мындай жигиттерибиз көп, биз мамлекетти оңдоп алабыз. Рахмат барыңыздарга. Аман болуңуздар. Мына балдар сүйлөйбү? Сөз. Урматтуу агайын туугандар, биздин лидерибиз күнү эле келе бербейт бул жерге. Ошондуктан ар ким өз сүйлөй бербей, убакыт ала бербей, лидер менен суроо жооп берсе. Кандай дейсиздер? Сурооңуздар болсо, биздин программа боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо, биздин программага макул болбосоңуздар, ачык эле айтып сурооңуздар берсеңиздер болот. Суроолор бар, урматтуу туугандар. Бирок ачамча сөз сүйлөгөнгө уруксат. Уруксат, келиң. 2 мүнөт 3 мүнөт. Берген, келиң. Айтың, берген, келиң. Мына башкалар бербейт, мен берем. Коркпайсыздар, Мен эштерден коркпойм. Коркпа. Мен бир ажалдан корком, бир шакты мизи пистолеттин орунан да коркпойм. Кудай сактасын, баары жакшы болот. Мына бул Карабулжага келген депутатка кандидатурасын койгондордун бардыгы нааразы болду. Эмне себептен нааразы? Эч ким жооп бере албайбыз. Бул бийликтин кысымы дейин десек, азыр чарбанын кысымы да катырып турат. Себеби аба бузулуп атат, кыш жакындап атат. Айрымдары оту менен, айрымдары мал менен, айрымдары өзүнүн тиргелиги менен, айрымдары бийликтин кысымы менен келбей атат. Бул эң эле туура айтылды. Менин бирден бир өтүнүп кетерим. Мына Кумтөр маселеси боюнча Кубанычбек Исабеков деген депутат 33%ке көтөргөн. Кумтөр маселесин. Ошол 33% түшкөн алтын доход каякта? Кайсы премьер-министр ошону көзөмөлдөп, элге ушундай 33%тин жардамын көргөзөлүк, пенсиясын көтөрөлүк, айлыгын көтөрөлүк, пособияны көтөрөлүк. Эмне себептен бирде премьер-министр айтпайт? Булардын бардыгы коррупцияга малынган. Бийликтен кеткенден бири да отчет бербейт. Мондай деп отчет бербейт. Кыргызстандын ички карызын, тышкы карызын бир да премьер-министр айткан жок. Мага ишенбесеңер, архивди көтөрүп көргүл ошол. КТРден, ЛТРден архив эркилеринен. Жок эчтеме. Жок. Барды келтирип, мени шайлап кой. Туура шайлаш ар кимдин көңүлүндө, ар кимдин жүрөгүндө. Кайсы партияга добуш бересиң? Ал ар кимдин жүрөгүндө. Тура сөздө туган жок дейт. Мына булардын арасына кошулган, жаш отургузган көчөттөр бар экен. Ушу көчөттөрдү эриштирген ушуларга чоң рахмат. Ушу көчөттөр да келечекте ушулардын ордуна келип, эл үчүн, мамлекет үчүн, мекен үчүн келип турган жаштар келсе керек деп ойлойм мен. Мына ушул камчы тууралуу мен мактанып берейин. Бул чындык нерсе. Мына түрмөгө отурганда 3 жолу бардык. 3 жолу бардык. Ошол жерде жана Бекназаров деген эме бизди алдады. Мен ошол жерде айттым Бекназаровду. Азимбек, сени карышкырышта түлкү турбайсыңбы дедим. Мына ошол жерде айттым мен. Эгер корксом Азимбекти жандап жүргөн балдардан коркот элем. Менин жүрөгүм бирөө эле. Бир жолу өлөм, 10 жолу өлбөйм. Мына ушу кайсы партияны шайлайсыңар ар кимдин жүрөгүңөрдө. Бирок аяк үчүн добуш беришти, мекен үчүн, эл үчүн, журт үчүн добуш беришти. Ар кимдин эсиңерде турсун. Мына биздин кадамыбыз сарып баратат. Кадамыбыз 1 мм болсо да кыска. Жаныбызда жүргөн теңсиздерден ажыратабыз. Жок. Бүгүнкү теңсизден жок. Артыбызды карасак жаштар өсүп келатат. Бул жаштарга да келешек керек. Булар да эмиграцияда жүрбөш керек. Иштеш керек ушул жерде. Кыргыздын ар кандай иш менен болсо да Кыргыздын экономикасын көтөрүш керек. Ушул жаштарды эмиграциядан алып келип, ал жакта кыйналган балдарды мен көрүп келдим 12-жылы. Көрүп ыйладым ошол кыздарга. Нарындык бир кыз бар экен, ушул аксакал кайта ошол жерден өстө бир сыйлап коеюн дедим. Ошол кыз өзүн өзү сыйлай эле жүргөн, мени сыйлайм, эмне кылат? Мен тамактан ачка эмесмин. Башка эмесмин. Алардын кыйналганы мен жээнимге ийди. Жээним, ар кимдин баласы бар. Көрүп турабыз аны. Кыздар өрттөнүп кетти. Балдар кыйналып жүрөт. Ким күйдү ошо? Кайсыкон күйдү? Кайсы президент, кайсы премьер күйдү? Ким ошонун тажиясына барып, кайсы министр барып ошо бир топурак салып койду. Бирис топуракты аяда ошолор барыштан коркту. Элден коркту. Эгер ушул жерде иш болсо, ошол кыздардын өмүрү uzun болот эле. Ошол балдардын кыйынчылыгы жок болот эле. Мен үндөп кетемин. Мына ар кимин өз жүрөгү менен кайсы партияны кааласаң ошого добуш бер. Бирок акчага алданмагыла. Рахмат.
Рахмат екен, рахмат. Азыр сиз сүйлөп атканда неде бир Учураш. Бардығына саламдашып қойын, бұлардың ол алтын болсын. Сиз сүйлөп атканда мынаяктан бир үн чыкты, эркек экенсиз депчи. Ошондон сага эркек экенсиң. Азыр эркектер гана коркпойт. Биз эркекпиз деп, октон да коркпой кыргыз үчүн жаныбызды бергенге даяр болгонбуз. Биз эркекпиз деп, оттон да коркпой кыргыз үчүн жаныбызды бергенге даяр болгонбуз. Биз эркекпиз деп басып жүрөбүз туугандар. Азыр дагы эч кимден коркпойбуз. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мени угуп тургандар, жеткизип бара тургандар жеткизип баргыла. Тиги паткалимдерге жеткизип баргыла. Айтып коеюн. Биз эч кимден коркпойбуз. Кудай кааласа, Алла Тааладан коркобуз. Эли журтубуздун каарынан коркобуз. Алла Таалам буйрса, мына мени менен ушул канчамчы иштегендер отурасыңар. Мамлекетке мен да 2 жолу депутат болдум. Мамлекетте министр болуп иштедим. Аллага миң кала шүгүр, мамлекетке рахмат. Мамлекет маган генерал деген наамды берди. Бирок мамлекетте бир адам мени коррупционер деп айта албайт туугандар. Бир адам айта албайт. Бүт өмүрүмдү, бүт акылымды, бүт күчүмдү мамлекет жыргачылык үчүн иштедим. Мындан ары дагы иштей берем, Кудай кааласа. Рахмат. Урматтуу туугандар, мен силерди бир адам менен тааныштырып коеюн. Суроо бергилесем, суроо бере албайсыңар баары бир. Себеби суроо бермей туруп бери келгенде коркуп атышат, дагы кантип суроо берет деген. Туугандарым, элим журтум, дагы бир жол баса белгилеп айтайын. Каракулжанын намысын түшүрбөгүлө. Каракулжа мен үчүн өмүрүм өткүчү баатыр эл. Каракулжа мен үчүн жүрөктүү эл. Каракулжа Кыргызстанды сактап тура турган элдердин бири уч Каракулжа. Намысы түшүрбөгүлө туугандарым. Бир уч паткалимдерге, убактылуу бийликке коркуп, жүгүнүп, сыны бербегиле, туру бергиле. Кудай кааласа баары жакшы болот. Анан мен бир адам менен тааныштырайын деп келдим. Жеңиш барбы? Жеңиш деген жигит, мына бул жигит. Ушул жигит корксо, ушул жигит коркуп калар эле. Келбей койсо, ушул жигит келбей коёр эле. Мына Алла Таалам турат. Ушул жигит Италиядан келди. Италиядан келип, атайы. Италиядагы Ла Скала деген дүйнөгө белгилүү опера театрынын солисти болуп иштейт. Мына баягы мыйерда жамчы окуп калгандар бар. Лучано Паваротти деген тенорду билесиңер, укмуш кыйын. Ошонун сабагын алган, ошо менен бирге иштеген бала. 11 жылдан бери Италияда иштейт экен ушул бала. Ушул жигит мен Мекенчил партиясы үчүн ыр чыгарып, Мекенчил партиясын кимин чыгарып, ушул жерге жеткизейин. 10 адам болобу, 100 адам болобу, 1000 адам болобу урда берейин. Канчеге уруксат бериңиз деп мен жанымда жүрөт ушул жигит. Рахмат айтайлы ушул жигитке туугандар. Рахмат ушулар. Ошондуктан ушул жигиттин бир өнөрүн көрөйлү. Көргүлө. Кыргыздын кандай балдары бар? Кыргыз бүжүрөп эле отурган жок бу жерде. Кыргыз Италияда, Ла Скалада кыргыз ушулерде отурат туугандар. Көргүлө өнөрүн. Мадымыңыздар менен, урматтуу ағайын туугандар. Өзүрбек байкелер айтып кеткендей, кандай инсан, кандай кыргыз Мекенчил болуш керек. Ушул баардык сөздөр ушул Мекенчил партиянын кимизинде катталып кеткен. Кулак салып, жакшылап угуп койсоңуздар. Kızma kılgın cöncürde nasıl çerdi Yanar toğday teң atılıp kürekler Жалпы жұрттың берге бұйып атыл кенчи Мына сұққан жүректер бірге соғып Мекенчил ел болуға мезгіл келді Келечекке бір ғана жол Кыргызстанда Мекенчил бол Зор шықсын барына
gözün kırmızı izi, hayratındı uçurgan kılıç mizi. Kabılanlar ülkesi Kırgızstan dep, gelecektin seni menin olsun işi. Lekençil sesim gana çurttu saklay, ansız satır maydalanak on için. Keşke bir gana çok, Kırgızstan dep lekençil bol. Sur çıksın barımızdı, sürmeden sunumdan bol. Sayladan masasla düşmü, Kolibette tahta küpü. Mekençilden atlandılar, mekenleşti tandırına ey. Mekençilden atlandılar, mekenleşti tandırına ey. Anla eller mekençil, hani bilgen tamarlı ey mekençil. Kurmamızdan akıldı ey mekençil, salmadı da sabırdı ey mekençil. Harcısı ben kadırlı ey mekençil, kanla geller mekençil. Çürüldüler canını var mekençil, cutla koşar salımı var mekençil. Hazır kılar harusu var mekençil, Atacurk mavzusu var mekençil. Mekençiller atlandılar, mekenleşti taktırılar ey. Mekençiller atlandılar, mekenleşti taktırılar ey. Rahmat, tuğanlar anda ruhsat verseniz biz barayla hazır bugün bizde 4 çoluk var. Buna hazır ile Emede Koşak'ta çoluk ötküzüp geldik. El Batpay stadyumunda. Murzake'de hazır elder top dolu, el Batpay durar. Ondan keyin nartı Şoroboşat'ta ötküzöbüz. Ertengden başlap Çallavat oblusunda ötküzömün. El tuğanlar qayerga barbayın men, el Batpay kılkıldap durar. Kudayga min kala şükür. Rahmat sizlerge. Rahmat oğlumuza. Ardınızlara çok rahmat. Sizlere iyilik olsun. Kırgızlar dua kılmayınca tartkamayın. Dua kılmayın. Hadi 10 bin kılıp Amin. Ne tilesen teyen kavm olsun. Burası maksatına jet. Ne söyleyeceğim vurdu da kız çağırıp toyların üstünde oldular. Daima yerin üstünde oldular. Daima yerin altposunda oldular. Daima yerin kökünüp zavalın zor olup aklı olacak olmasın önce sonra Allah tanısın. Çeliklerin kavrulursun. Mına akbalardan da pata verip koysun basın. Mına. Enelerden de bir pata verip koysun. Kaçı? Enelerden de pata verip koysun. Mikrofon da apkegiler. Gelgen konuklar olsun. Gelgenler yolunlar şıdırıp olsun. Yoldaşlar kızırıp olsun. Maksatыңарға жеткіле, тілеген ой мақсатыңарға жеткіле. Елдердің бардығы сілердің қолдары құда қаласа. Садыр Жапаров та жақсы шығып алып, сен менен қоша дос болып, жақсы істеп, жақсы берділер. Amin. Rahmat, apalar, жақсы қайғылар. Рахмат. Çalamak gerek mi? Bece benim. Nerede telefon var? Başla. Allah. Tartı da. Tartı. Yazıcıların bir eskakeni çıkaralım. Karakılacak. Ulanı ehtiyatları için. Жақсы болды. Ayaş bastı. Ayaşı korkmaydı hiç kimden. Alo. Seni korkmasın kal şöyle.
Sosyoloğun adamız. Patriot gördün mü? Böyle yapmayın. Tabii hiç böyle yapmayın. Niye gel aldın be? Tamam, Turgula. Şapkadan bu kadar vermeysin mi? Hazır bir. Onu da şapkadan. Hadi ben Buna bala katarım. Hey, Jen. Ne kadar hata o takada.